Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу айымдар. Мен көп жылдан бери ушул өзүмдүн башымдан өткөн мойнумда холка пайда болуп, ошол холкалардан кантип кутулуш керек экендигин бир сыйра өткөрдүм тажрыйбамдан. Эми ушундай холкасы бар айымдарга кенен жардам бергенге мүмкүнчүлүгүм бар. Кимде ушундай мойнуда дөң пайда болуп, башы ооруп, алсызданып, өзүн жаман сезип жаткан болсо, анда комментарийлерде жазыңыздар, калтырыңыздар. Мен сиздерге жардам бергенге аракет кылам. Мен өзүм массажистка катарында билемин. Бул холканы кантип массаж жасаш керек, не кылса жок болот, аны дагы билемин. Сиздерге көп кеп кеңештерди берип, жардамымды аябаймын. Биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык акчолук дегендей, биринчи аял затына дагы бүт эле адамзатка ден соолук керек. Сиздерден комментарийди күтүп каламын. Кимде ушундай холка бар, кандай акыбал болуп атат сизде? Сизге ушул холкадан кутулуш ниет максатыңыз барбы? Эгерде бар болсо, жазыңыздар, айтыңыздар. Кеп кеңеш кылып туруп, андан кийин бир чечимге келебиз. Мага сиздердин оюңуздар азыр маанилүү. Менин негизги максатым ушул аялдардагы мойнудагы холкаларды жоготуш. Бул холка аябай адамга кандайдыр жагымсыз ооруну алып келет. Мен билемин, башымдан өткөн. Ушул жердеги холкадагы тамырлар кысылат дагы, мээге жакшы кан барбай калат, кислородду башка жакшы жеткирбей коет. Ошондуктан баш ооруп, баш айланып, адамда алсыздык пайда болот. Урматтуу айымдар, ден соолугуңуздарга олуттуу караңыздар. 30 жаштан өткөн айымдар, сиздер дагы эч качан мен али жашмын, али менде күч бар дебеңиздер. Алдын ала ушул мойнуңуздардын кан айлануусун жакшыртуу үчүн аракетиңиздерди баштаңыздар. Негизинен көпчүлүк учурларда аялдар өзүнүн мойын оорусуна көңүл бөлбөйт, аны маанилүү эместей сезет. Жылдан жылга ал катып көбөйүп барат. Көбөйгөн сайын холка жыйналып барып, кийин кантип кутулуунун айласын таппай, катып калгандан кийин аны жазыш кыйыныраак болот. Ошондуктан эртерээк кичине мойнуңуз ооруп баштадыбы, анда сөзсүз бул мойундун айланасыны жумшартуу үчүн аракетиңизди баштаңыз. Ал үчүн кеп кеңеш алыңыз. Кандай гимнастикалар керек болот, аны дагы билип алыңыз. Ушул мойундагы мына холкаларды жоготуш үчүн мен массажистка катары сиздерге кеңеш берем. Кандай гимнастика жасаш керек, кантип массаж жасаш керек, эмнелерди кылса ушул холкалар жоголот. Мен сиздерге күзөтүп барыңыздар, видеолорумда кеңеш берем, жана өзүм дагы ушул холканын айланасыны кантип массаж кылып дөңдү жоготуш керек билемин. Мен ушунча көп жылдык тажрыйбамдан келип чыгып, ушул холканы жоготушту мен өзүм максат кылып койгонмун. Ошол максатыма жеткем. Мен сиздерге дагы мындан кийин каалоочуларга ушул холканы жоготушка жардам беремин. Мойнуңуздардын ушул акыбалга жетишиге эч качан жол койбоңуздар. Биздин Курманжан YouTube каналына жазылганда лайк басканды унутпаңыздар. Коңгуроону басып биздин видеолорду биринчилерден болуп көрүңүздөр.